Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базары жоқ каналы. Бүгін 31 август 2022 жыл. Мен Бишкек шаарынын түштүк тарабы Ак-Ордо 2 конушунда жүрөм туғандар. Ушул жактан бир сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө силерге маалымат берейин деген. Биринчи эле болуп баруу жолун түшүндүрөйүн туғандар. Мен турган жер Ак-Ордо 2 конушунун негизги трассаларынын бири, 192 маршрутка жүргөн көчө. Жээгинде турам. Картаны көрсөм аталышы жол экен туғандар. Биримдик көчөсүнүн уландысы, бир аз эле сиздер чыгышты карай бассаңыздар, Биримдик Тагайби көчөсүнүн кесилишине бара аласыздар. Бүгүнкү чыгарылышта сатылуучу үй туғандар. Ушул жерден бир аз эле түштүктү карай басып, Кочкоров СТБ көчөсү менен оң тарапка кайрылганда Кочкоров СТБ көчөсүндө сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Анан бул жерден 192 маршрутка өтөт. Жана бир аз чыгышты карай бассаңыздар көптөгөн маршруткалар бар, жана башка батышты карай бассаңыздар деле дагы 1-2 маршруткалар жүрөт бул жактан туғандар. Мына ушундай. Анда эмесе мен сатуучуга карай жол алдым. Сиздер ылайыктан басып өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар. Мынакей туғандар, келип жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарылыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул мынакей үйүбүздүн көчө тарабы туғандар. Дареги СТБ көчөсү 57-даректе жайгашкан. Батыш чек арасы бул жерге чейин, чыгыш чек арасы бул кошунанын заборуна чейин болуп калат. Жердин аянты жалпысынан 4 соток туғандар. Андан ары калган маалыматтарды берейин. Мектептер боюнча айтсак, азыр кочодо Тагайбиге барышат. Жана бул жерде жакын жерде жаңы мектептин уже стенасы көтөрүлүптүр. Жаңы мектеп жакын жерде дагы курулуп атат туғандар. Анакей бул алды тарабы туғандар. Кенен киргениңиздер буякта кене машина аткандай жерлер, бул жерде бош жерлер бар. Үйүбүз жөнүндө айтсак, толук түрдө кирпич менен бүтүрүлгөн 200 квадрат метр. Сейсмопояс, колонна бары куюлуптур. Тамы Профонастиль фирмасы, Тунике деген фирманыкы 4,5 сантиметрлик туникелер экен туғандар, калыңдыгы. Мына ушундай. Үйүбүз мынакей көрүп турасыздар, терезелери орнотулган, ички тараптары штукатурка болгон туғандар. Биринчи этаж менен экинчи этаждын ортосунда плиталар ташталган. Азыр киргениңиздерде өзүңүздөр деле көрөсүздөр. Киргенимде сейсмопояс, колонна бары куюлуп, сапаттуу российский арматуралар таштаган дейт үй ээси. Өзүм үчүн салган, азыр кээ бир себептерден улам сатып аткан учур экен туғандар. Баары эле өзүм үчүн салгам деп айтасыңар дейсиздер, бирок келгениңиздерде карап көрүңүздөр туғандар. Ички тараптары деле мага деле сапаттуудай көрүндү. Материалдары, кылган жумуштары баары бул үйүбүздүн батыш тарабы туғандар. Анан суу бар, свет бар, септик коюлган туғандар, канализациянын суусу үчүн. Бул үйүбүздүн батышы. Мынакей ушул даражага чейин бүтүрүлгөн. Азыр сиздерге эми кирип бөлмөлөрүн көргөзөйүн. Фундамент деле мынакей туғандар бийик эле коюлуптур. Мынакей 1 метрдей бийиктикте көрүнөт. Андан ары азыр ички тараптарын көргөзөйүн. Бул негизи кирүүчү эшиги. Киргенде прихожка. Прихожканын туғандар өйдө тарабы балкон болот экен. Бир эле ушул жерге жыгач ташталган, калган жагы полный плита туғандар. Мынакей түштүк тараптан прихожкабызга пластик терезе орнотулган, стяжкалар болгон, ички тарапта штукатуркалар болгон, жана электропроводдор, санузелдин трубалары баары орнотулган. Бул коридор же холл. Мынакей бул потологу туғандар. Батыш тараптан терезе орнотулуптур. Экинчи этажга чыгып кеткен тепкичке деле жай ушул жерден калтырылган. Мынакей көрүп турасыздар. Анан киргенде оң тарапта бул жакта бир бөлмө. Мынакей. Кайра түзүлүп өтүп, оң тараптан кайрылсак дагы бир бөлмө жайгашкан. Чыгыш тараптан терезелер орнотулуптур. Бул жакта санузел. Бул жакта санузел. Мына ушундай көрүнүштө. Үйүбүз 220 квадрат метр, жери 4 соток. Документ боюнча решение бар туғандар. Бирок кызыл китеп жакын каракта келет дейт. Кызыл китепке тапшырып койгонбуз дейт туғандар. Мынакей бул экинчи этаждын холлу. Мына ушундай көрүнүштө. Түндүк тараптан жана батыш тараптан терезе орнотулуптур. Түз кирсек бул жакта бир бөлмө. Окей. Бул жакта балкон.
сыртқы балкон. Оң тарапқа қайрылсақ, бұл жақта бір бөлме. Окей. Бұл жақта дағы бір бөлме жайғашқан. Бұл үйіздің шығыш тараптағы терезелері. Жаныңызда игілік магазин етілі бар екен. Үй құрылысына шығайында қалған малыматтарды берейін туғандар. Мен қарайлы үйдің құрылысындамын туғандар. Мінекей бұл шығыш тараптағы ұшынымен болған шекара бұл жерге шейін. Бұл үйіздің шығыш тарауы. Үйіздің шығыш тарауы. Батыш тарауынан да сіздерге көргөзіп кетейін. Видеоның башында көргөздім. Түндік тарапта шекарасын тілі көргөзейін туғандар. Бұл үйіздің батыш тарауы. Үйіздің түндік тарауындағы шекарасы ушул жерден болып қалды туғандар. Окей, забор үшін фундамент қойылып тұр. Бұл үйіздің түндігі. Фундамент көріп тұрғаныңыздардай 1 метрден деле биігіректей көрінеді. Арматуралар российский тышталған. Эми айтылбаған бір эле баасы қалды окшойт туғандар. Бұл үйіздің басына $55,000 деп атышат. Сүйлөшүү болот. Эсин номерин экранга калтырамыз. Аны кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүүлөр болот. Анан достор менен, группалар менен бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине сиздер чоң жардам берген болосуздар. Андыктан группалар менен, достор менен бөлүшүп кетиңиздер тугандар. Мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.